Жакшы маанай менен эле көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдын көздөй уланта берели. Башында баса белгилеп өткөндөй эле бүгүн биздин конокторубуз чындыгында өзгөчө коноктор. Ооба, негизи биз окуу же билим алуу десе көбүн эсе балдар окуш керек, жаштар окуш керек деп коёбуз эле, бирок үй бүлө баалуулуктары чындыгында керек болсо ата-энелерди окутуудан башталат деп айтып калат. Андыктан ушундай бир улуу жолду элге улап баштапкан биздин Залкар агайыбыз бар. Бүгүнкү күндүн дүйшөнү деп коет көпчүлүк жерде. Ушул Гапыр Мадамимов баштаган узун жолду азыр улап жаткан биздин коомдун агартуучулары, мыкты инсандарды атайын студияга чакырып алганбыз. Анда келген меймандарыбызды тааныштырып өтсөк, Гүлнур Жапарова жана Гүлсара Мадамимовна. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Кутмандыгыңыздар менен. Эң эле алгач ушул жарык көргөн китеп кут болсун дейли. Ушул Акчылтой артынан да көптөгөн мыкты томдуктарды ээрчиткен мыкты китептерден болсун дейли. Эң сонун анан кызыма кат деген китеп экен, кызыктуу китеп. Анан сөзсүз түрдө муну барактап ачканда эң биринчи бетине башталышында эле "Эрсиз сен эч ким эмессиң" деген экен да. Бул чындыгында бүгүнкү күндүн негизги бир суроолору болсо керек. Анткени мисалы ажырашсаң деле жаш уланат деген же болбосо мындай адамды тескери жакка үгүттөгөн иш чаралар көп жүрүүдө, бирок ушуга токтолсок. Сен баштап бер. Берип турсаңыз. Келиңиздер. Кызыма кат китеби негизи эмне болгон китеп экен деп жаткан адамдарга алгач тааныштырып кетели. Бул мамиле курууну үйрөткөн китеп. Биз сыртына да жазып койдук, эмне үчүн бул китепти ар бир кыз окушу керек. Бүгүнкү күндө ар кандай кесипти окуп, бир түрлүү кесиптердин ээси болгон кыздар көп да. Бирок мамилени курууну, бактылуу үй бүлө күтүүнү окуп үйрөнгөн кыздар дээрлик аз. Ошон үчүн да балким ажырашуулар көп болуп атат. Ошонун себебин иликтеп келгенде кыздар эркектер кыздарды күнөөлөп эле бири-бирибизге күнөөнү оодатып койгон менен бул маселе чечилбейт экен. Түпкүлүгүндө үй бүлө күткөнгө чейин, мамиле күткөнгө чейин бул дагы кадимки илим экен. Мамиле курууну алдын ала үйрөнүш керек экен. Эч ким муну окубайт экен да. Анан ошону да сиз сразу эле теманы окуп кызыгып калыпсызбы? Ушундай дарсте бергенбизде атайын биринчисин окуганда эле бул эмнени айтат бул менен депчи. Биринчи туура эмес кеңеш бул "Эрсиз сен эч кимсиң" деген сөз. Экинчи туура эмес кеңеш "Жолугушууга чыкпа, уят болот. Баягы сенин идеалдуу түгөйүң өзү эле сени таап келет" деген түшүнүктөр берип коебуз да кыздарга жомокторду, ак принциптерди айтып атыпчы. Үчүнчү туура эмес кеңеш мамиле курууну окуп үйрөнүүнүн кереги жок. Сиз деле сен билесиң. Тандаган тазга жолугат, күйөө тандага. Ошо ким келсе ошого тие бер. Мүмкүнчүлүктөрүнү чектейбиз биз ушинтип кыздардын. Кыскача токтолуп өтпөйлүбү анан тандаган тазга жолугат деп анан тандабай эле мындай туш келди, мындай турмушка чыгып алуу деген темалар болбойбу анан бул жаатта? Биз ошол туура эмес кеңештин туурасы кандай болот? Ушул теманын ичинде терең маани камтылган деген сөздү айткыңыз келип атат, э? Андан кийин анан ошол тандаш керек. Тандаш үчүн кызда деген билим болуш керек да. Кандай болгон билимдер? Мисалы жолугушууга чыкпагыла, эркек балдар менен сүйлөшпөгүлө деп тарбиялап коюп экенбиз да тилекке каршы. Ушуну да бир туура эмес кыздарды чектеген. Жолугушкула. Канчалык көп жолуксаңар ошончо билесиңер, ошончо билимиңер артат. Бирок ошол жолугушуудагы биздин каада салт бар, маданият бар, дин бар, ошонун чегинде алып барса болот. Ал кандай болуш керек? Бул жерде үйрөтүлөт да. Жолугушканда кайсы темалар сүйлөшүлүш керек? Тиги кишинин баалуулуктары эмне, сенин жашоодогу максаттарың эмне? Ошонун баарын жана уялып, өзүн жакшы көрсөткүсү келип, тариздей эмес, ачык айкын, эркин сүйлөшүп, башынан ошол мамиле кантип курулуп башташ керек, ушул жөнүндө жаатка кетет да. Үй бүлөдөгү айрым маселелер ушул нерседен да чыгып келип калышы мүмкүн. Ошол сүйлөшүп жүргөн кезинде жалаң гана өзүнүн жакшы жактарын көрсөтүп дегендей жалаң гана жакшы кыз көрүнүп, анан кийин турмуш куруп, чогуу жашап баштаган, анан жаман жактары чыгып, терс жактары көрүнгөндөн кийин мен жооп берейин. Ал кийин жаман жактары көрүнгөнүн бирден бир себеби анткени биз үй бүлөнү урушталаш, бири-бирине кемсинтүү, шылдыңдоо катары таанытабыз ата-энелер көбүнчөсү. Анан кийин биздин кыздар маскачан болуп, бардыгыбыз эле ошол темптен өттүк да, ошол жолдон өттүк да. Маскачан болосуң, үйгө турмуш куруп үйгө киргенден кийин ал маскалар чечилет. Баягы үйдөн ата-энеңден көргөн мамилени өзүң аңдабай түшүнбөй кайталайсың. Себеби менин өзүмдүн кесибимдагы энелер мектебинде айрыкча ушул эркек менен ата менен эненин бири-бирине жасаган мамилеси балдарга кандай таасир берет? Ушул боюнча лекция окуймун өзүм. Ошол жерде канча кыз келиндер менен иштешүүнүн натыйжасында үй бүлө тууралуу
билимдин жоктугунан балдар көп ооруп, чыр-чатактар көп чыгып, ажырашуулар көп болот. Эгер адам үй бүлөнүн ичинде өзүнүн ордун таппаса, сый урмат болбосо, ал коомдон чыгып табылса өтө кыйын болот. Ошон үчүн мамиле үй бүлөнөн башталат. Анткени сен күйөөң менен эркин мамиле курсаң, коркпостон, бири-бириңдин баалуулугун түшүнсөң, кадыр баркыңды билсең, сен сырттагы адамдарды да кадырлай аласың. Эртең балдар дагы ошол мамилени көрөт, сырттагы адамдарды дагы баалай алат, үйдөгүнү анан сыртка көчүрүп чыгып, мамиле курууну үйрөнөт. Бул китеп ошол мамиле курууну үйрөнүүгө арналган кыздарыбызга. Бирок кыздарыбызга, эркек балдарыбызга өтө көп туура эмес түшүнүктөр калыптанат. Алардын ичинде биз дагы барбыз. Ошолорду башыбыздан өткөрдүк, бир канча жолу бул жер тийди, анан ойгонуш керек болду да. Ойгонуш керек болуп, анын негизинде бул китеп жаралды. Эң сонун ыраазычылык билдиресиз. Ал эми эме болуп атпайбы бул жердечи? Жасалмалуулукту артка калтыруу керек. Кандай болсоң ошондой сүйлөшүш керек. Бирок бир чети бул да туура эмес болуш керек. Кандай болсоң ошондой кабыл ал деген нерсе. Бул деген бул биздин текебердигибиз. Бул биздин идеалдаштырып алгандыгыбыз. Мен кандай болсом чыдасаң жаша, чыдабасаң кете бер. Мен кандай болсом ошондой менин болушум өзгөрө албайм деген сыяктуу. Биз аны оңдошубуз керек. Анткени аны тууралашыбыз керек. Анткени эч ким жактырбайт, жакшы эмес мүнөздүү адамды эч ким жактырбайт. Ал адамдын жанында эч ким болгусу дагы келбейт, качат. Балдарды качырасың, өзүңдүн балдарыңды, түгөйүңдү, же болбосо түгөй болсо жубайыны кыйнап коет. Ал жерде ар бир адам өзүнө жоопкерчилик ала билүү керек. Бул жерде биздин кыздардын баалуулугу, кыздардын кадыры, баркы, аларга жардам берүү, мамилени алдын ала үйрөнүп турмушка чыгып, анткени бардыгыбызда 2-3 диплом бар. Бардыгыбызда, бирок үй бүлө тууралуу окугубуз келбейт. Анан ошол буга чейинки эфирлерде дагы Гапар Мадамиева агай да келип кеткен да, биз студияга жана ошондо сүйлөшүп калганда айткан бар эле да. Үйлөнөм деген эркектер үчүн бир эле кеңеш депчи, ошо үй бүлөсүндө атасын сыйлаган үй болсо, ошол үйдүн кызын алгыла депчи. Ошол адам жолдошун да сыйлайт, келечекте балдарын да сыйлайт, ошондой үй бүлө туруктуу болот деп. Андыктан ушундай бир жашоонун баалуулуктары камтылган китептен дагы бир өзгөчөлүктөрүн айтып өтсөк. Биринчи мисалы сен эрсиз сен эч ким эмессиң деген кетип болсо. Тема кестеш майбай жабып калды. Ооба. Биз аны туура эмес түшүнүктөр берип атабыз. Ошондо баса белгилеп кетейин, дагы мына эфирди көргөнбүз. Эрсиз деле анда алар. Жок, андай эмес, азыр. Биз эрсиз сен эч ким эмессиң дегенди туура эмес түшүнүк катары берип атабыз. Анткени өзү деле бүтүн болгонду үйрөнсүн. Мисалы ошол күйөөгө деле бүтүн эмес адамды өмүр бою мен сени толуктайм, сенин бактылуулугуң менде деп жүрүшү кыйын да. Ал өзү бүтүн бактылуу жубай болсо, экөөнүн бакыты чогуу артат да. Анан ал жерден бактылуу балдар чыгат. Кыз дагы мен эрге тийгенде гана бактылуу болот экен деп бирөөдөн күтпөй, өзү бактылуу болсо, тигинин 1+1 анан 1+1 балдар да бактылуу бүтүн болуп жаралат деген идеяны бергибиз келген да бизчи. Анан бул сүрөттү караңыздар. Сүрөттөр деле аябай кылдат. Сүрөтчүбүзгө идеябызды айтсак, биз каалагандан да сонун кылып тартып бердик. Кыз айдын үстүндө. Ордуңар ушул жакта. Мени ким алмак эле, эптеберге тийсем болду эмес. Мамиле курууну үйрөнүп, окуп, даярданып, өзүңдүн даражаңды бил. Ошондо ордуңду бил. Аракети ошол стандарты көтөрүлөт да. Үйлөнүш үчүн мен деген жоопкерчиликтүү бала болушум керек экен деген өзүнүн кыздын шартына карап балдардын да деңгээли көтөрүлөт. Азыр болсо кыздар окуп кетип атат, балдар калып кетип атат деген сөздөрдү угуп атпайлыбы? Бирок азыркы учурда бул нерсе аябай көп болот. Ошо да. Анан кыздар деген ошол окуган балага турмушка чыгамын деген шартты коюп койсо, балдар автоматтык түрдө ошол деңгээлге көтөрүлөт. Жубай керек да деген мааниде да. Анан ошол айда отурган кыз кантип ушул китептин ичиндеги маалыматтарды окуп, билимин арттырып, кийин экөөсү тең жубай болуп, бактылуу жашоону жашап кетет. Акыркы сүрөт чогуу болот. Башында бул жакта. Мен ушул Кыргызстанда мисалы акыркы кездерде өтө көп болуп калат ушундай акциялар. Ошолорго эми кейим да чындыгында. Мисалы биздин кыргыз кыздары эркектерден эч нерсе менен кем эмес, бизди деле жогору сыйлала деген нерсечи. Бирок бизде илгертен айтылган эмеспи? Кыргызда кыздын чачуулук, кыз сыйлабасы макул депчи. Кыргызда кыздардын, айымдардын, апалардын орду ар дайым жогору болгон деп ушул түшүнүктү кабыл албай атат да бүгүнкү жаштар. Мунун себеби эмнеде? Себеби туура эмес түшүнүктөр бизге азыр орусча бул сөздү агай сонун айтат. Идет борьба за душу населения депчи. Ар бир кыздын баланын көңүлүнө
ар кайсы тарап өзүнүн баалуулугун сиңдиришке аябай аракет кылып атышат. Ошол эле Instagram, TikTok, телевидение ар ким өзүнүн баалуулугун, дүйнө көз карашын бизге орнотууга кадимкидей экрандын артында отуруп алып аракет кылышат. Өзүнүн баалуулукту талкалап атат, Биздин баалуулуктар талкалап, эми атайын ошонун баары талкалабаса дагы тигини сиңдире бергенден кийин биздин баалуулукту ойлогон адам калбаса жеңиш ошол да алардыкы деп ойлойлу да. Аны деген биз токтото албайбыз. Тигин баарын барып эфирлерин жаап кое албайбыз. Тең ата ошолор кантип өзүнүн баалуулугун сиңдирип атса, ошондой деңгээлде биз да китептер менен, мондой эфирлер менен өзүбүздүн баалуулуктарды сиңдириш керек. Бир эженин айтканын угуп калдым эле, ошону айта кетейин. 5 америкалык психологдун китеби биригип, кыргыздын бир макалын алаң берет дейт да. Баары ниетиңе жараша болот. Ушул сөздүн ичинде эле канчалган философия жатат. Алардын 5 китеби биригип атып, ушул сөздү аягында корутундусуна келсең, ушуну айтып коюшат да, баары ниетиңе, оюңа жараша болот. Демек, ошол өзүбүздүн баалуулуктарды жандандырсак эле, жана азыркы коомдогу зордук, зомбулук көп болуп кетти Кыргызстанда, үй бүлөдө ушундай болуп атат дейт. Бул тенденцияны артка деле мындай жок, мындай эмес, жалган маалымат дей да албайбыз. Бирок муну чыгарган сайын көбөйүп атпайбы? Чыгарган сайын көбөйүп атат, анан ошонун алдын алуунун жолун айтпай атышат да. Ушундай болуп атат, тигин уруп атыптыр. Жок, аны жаманды жашыр, жакшыны айтып, жакшыга кантип жетиш керек? Бул китеп ошону үйрөтөт. Жакшы мамилелерге, сый-урмат мамилеге, кызга да, балага да жагымдуу мамилеге, үй бүлөгө кантип жетиш керек? Муну үйрөтсөң, тиги зордук, зомбулукту үй бүлө өзүнөн өзү жок болуп кетет. Анткени баары буну алдын ала окуп, даярданып үй бүлө күтүп атпайбы? Мындан сырткары бизде дагы бир долбоор бар. Энелер мектебинде кыз себине 40 китеп деген. Азыркы учурда ошол сепке ата-энелер сандыкка салынган 40 китепти да кошуп берип атышат. Анын ичинде бүт мамилелерге арналган Чыңгыз Айтматовдун китептери, Гапыр агайыбыздын китептери, бүт терилген, тандалган бала тарбиясы боюнча, түгөйлөрдүн мамилеси боюнча тандалган китептер салынган. Эгерде бардык түгөйлөр ал китептерди окуса, анда аябай ынтымактуу үй бүлө калыптанат, үй бүлөдөн анан коом түзүлөт. Бул жана бир мезгилдерде Путин окуган 100 китеп деп аябай актуалдуу болуп кетпеди эле? Ошол сыяктуу экен да демек, үй бүлөнүн баалуулуктары деген сыяктуу. Ооба. Үй бүлө күтүүгө, балалуу болууга, ата-эне болууга биз чындыгында окубайт экенбиз. Экономист десе 4 жылыбызды беребиз, международный отношения десе 5 жылыбызды беребиз. Чет өлкөгө окуп келеткен магистратура десе андан деле көп убактыбызды беришибиз мүмкүн. Ошентип атып, бирок чынында ал жерден тапкан жакшылык жакшы, карьера жакшы, өсүү жакшы, бирок адам баары бир мамилени каалайт да. Бекеринен айтылган эмес да, ар бир адамдын бир жары болсун деп. Биз мамилени каалайбыз, жарыбыз, түгөйүбүз болушун каалайбыз, аны менен түшүнүшүп жашаганды ар бир адам аябай каалайт. Ошон үчүн тиги эфирде алып барган журналисттер деле бул китеп эмне үчүн экен деп атпайбы? Бул чама эң маанилүү, бактылуулук адамга бир гана мамиле менен келет да. Адамдар менен мамилени туура кура билгенден келет. Ошону бир аз да болсо ушул китеп менен жардам берип, биздин китеп ошого себепчи болот. Анан ушул китепти окууну каалагандар же болбосо буйрутма кылып алууну каалагандар сиздерге кандай байланышат? Балким көрүүчүлөрүбүздүн арасында да кызыгып калгандар бар чыгар. Ооба. Номер айта кетейин анда, 0779 055 479 номерине онлайн заказ берип, үйүнө доставка менен алса болот. Жана Инстаграмдарда болсо керек, Ооба, баракчаларыбыз дагы бар. Эне мектеби, Инсантану, Гүлнур Жапарова, Гүлсара Мадаминова деген баракчаларыбызга кайрылып алса болот. Эң сонун ыраазычылык билдиребиз ушундай таң эрте атайын шашылып келгениңизге, бирок кыштын таң экенин унутпашыбыз керек, ардактуу көрүүчүлөр. Жол тоңгок, тайгалак жана ошого байланыштуу дагы биздин атайы келген меймандарыбыз бир аз кечигип калганына байланыштуу сөз кыска болуп калды. Эгерде толук кандуу дагы бул китептер боюнча, бул баалуулуктар боюнча көрүңөр келсе, окуңуздар келсе, жеке барактарга да кайрылсаңыздар болот. Жана да эгерде биздин ардактуу эжекелерибизден убактылар болсо, кийинки эфирлерге дагы суранат эмес, ошол кененирээк эфирлерде сүйлөшүп, толук кандуу бир китептин ачып берели, тарых таржыманы. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн 2 сааттык убактыбыз соңуна чыгып калган экен. Андыктан биз таңкы лайв көрсөтүүсү, өз көрсөтүүлөрүн жыйынтыктасындагы СТВ каналы өз көрсөтүүлөрүн алдын көздөй уланта берсин. Биз коштошпойбуз, тек гана эртеңки күндүн таңында амандашканча бар болуңуздар дейли. Адам ар бир күнү үйрөнүүнүн үстүнө жүрүш керек экен, ошондо гана биз бул жашоодо тең салмактуулукту сактай алабыз, үйрөнөлү, билели жана билген өзүбүздүн тажрыйбабызды эл менен бөлүшөлү. Таңкы лайв программасы жыйынтыкталды.